Чиновниктик аппарат эпсиз чоң болгону менен ааламда караганда өзгөрүүлөргө өзүнүн ийкенсиздигин дагы көрсөтүп турат. Дасыккан тажрыйбасы, берилген кесипкөйлүгү менен өзгөчөлөнгөн Чынара Токонова саясий экономикалык багыттагы мындай сюжет репортаждардын далайын жасаган. Кесиптештери менен көрүүчүлөрү анын ой жүгүртүүсүнүн кенендигин, бай дүйнө таанымын, күчтүү эрудициясын, таамай курч тилин жана бардык теманы терең түшүнүп талдай биле алгандыгын жогору баалашат. Чынара Токонова биздин Ала Тоо маалымат программасында мындан 10 жыл мурда да иштеген. Анда ал өзүнүн ушундай кесипкөө адис катары көрсөткөн, ошол маанилүү мамлекеттик иш-чараларга чагылдырган журналист болуп иштеп жүрдү. Негизи Чынара Токонова бир эле кесиптештердин арасында эмес, ушу өзүнүн телекөрүүчүлөргө болгон дагы бир өзүнчө бир сый урматы бар болчу да. Ийгиликти, бийиктикти, эмгекчилдиги менен багындыра алган дараметтүү чыгаан журналист Чынара Токонованын эмгек жолу 19 жыл мурда уюткулуу тарыхы бар коомдук телерадио корпорациясынан башталган. Жаштык кабарлар радиосунда иштөө менен кесиптик пайдубалы түптөлүп, маңыздуу жазганды, уккулуктуу окуганды жана көрсөтүүлөрдү жеткиликтүү жасоону мыкты өздөштүргөн. Келгенден баштап эле бул Чынаранын жумушка болгон өзүнүн жоопкерчилиги, жумушка болгон өзүнүн мындай дилгирлиги ошонусу менен айырмаланды да. Анан канча жыл бирге чогуу иштесек дагы ушу Чынаранын бир мындай кабагын чытып, же болбосо берген тапшырманы туура эмес аткарып, же болбосо мындай каяш айтып, же башка коллегалар менен урушканын деле көргөн жокмун да. Ушундай бир ачык айрым, жан дүйнөсү ушундай таза кыз эле. КТРден кийин Чынара Токонованын тажрыйбасы коомдун күзгүсү деп саналган 5-каналда, НТС каналынын Санжыра радиосунда, Интерньюз эл аралык уюмунда, ошондой эле Доор медиа коомдук бирикмесинде уланды. Кесибин чындап сүйгөн Чынара Токонованын иш жагынан бышып жетилгендигин сынак программасындагы маектеринен берген суроолорунан байкасак болот. Эфирде өзүн алып жүрө алган кишилерди издеп, биз анан кыргызчасына Чынарага токтолуп, Чынараны чакырганбыз. Ошол сынак деген телеберүүнү алып барган. Ошол сынак телеберүүсүн алып барып атканда, ошол учурда 2010 жылдары болуп өткөн окуядан кийин көптөгөн мындай саясий, социалдык, экономикалык маселелер абдан көп болгон да. Калкты күнү түнү үзгүлтүксүз жаңылыктар менен кабардар кылган Ала Тоо 24 каналында да баяндамачы, жооптуу редактор катарында татыктуу иштеп, кесипкөйлүктүн таза иштөөнүн үлгүсүн көрсөтө алды. Чынаранын кырчындай жаштыгы, баалуу өмүрү бүтүндөй журналистикага арналган дейт кесиби аркылуу табышкан курбусу. Чынара менин курбумду айтар элем, ушул кыргыз журналистикасынын бир тыйканы деп айтар элем да, ошо такай эле чуркап эмгектенип жүргөнү менин көз алдымда. Эл үчүн эринбей кызмат кылып, өлкөдөгү коомдук саясий, социалдык экономикалык темаларды мыкты калыс чагылдыруу менен Чынара Токонова кыргыз журналистикасынын өнүгүүсүнө зор салымын кошо алды. Анын биз таза, абдан кесипкөй, чынчыл, дайыма позитивде жүргөн журналист катары тааныйбыз. Көздөгөн максаттары толук аткарылбай, жалындаган 37 жаш курагында шума жал алып кетип, ата-энесин, жакындарын кайгыга салды. Чынара кызыбыз бул биздин эле бир тууганыбыз эмес, бүтүндөй элге, кыргыз элине эмгек кылган, кыргыз элинин аты таанылып келаткан, жакшы чыгаан журналисттерден болуп өсүп келатыптыр. Айла жок, тагдыры ушул экен. Иш билгилиги, адамгерчилик бийик сапаттар менен айырмаланган белдүү журналист кызын кыргыз эли унутпай, ар убак эскерип турат. Жакындарына жана туугандарына сабырдуулук тилөө менен коомдук телерадио берүү корпорациясынын жалпы жамааты аза кайгысын тең бөлүшөт. Кыял Шаршеева, Сентура Бакеев, Ала Тоо 24.